Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Эгерде каналыма жазылбаган болсоңуздар, могул QR код менен экранда турган жазылып койсоңуздар жакшы болот. Анда мен айткандай, мен чыгарган видеолордун калбайсыздар да. Анда эмесе бүгүнкү тема ушул выборщиктер. Америка Штаттарындагы выборщиктер, ал боюнча бир көрүүчүм айтты эле, ушул теманы түшүндүрүп бергилечи, такыр түшүнбөй калдым деп, эмне деген бул бале выборщиктер экен, эмнеге башка өлкөлөрдө андай нерсе жок, кандай өзү болот деп, ошол боюнча кичине карайлы да. Выборщиктер бул деген баягы негизи Америка Кошмо Штаттарын эгерде алсак, бул ошол эле өлкөдө бар мындай нерсе. Партиялар кандайдыр бир шайлоочуларды шайлайт. Ал шайлоочулар болсо президент жана ошо вице-президентти шайлайт да. Америка Штаттары толугу менен президенттик өлкө. Биздин Кыргыз Республикабызга окшош президенттик өлкө. Аякта бул эң жогорку бийлик аткаруучусу президент болот. Аякта премьер-министр деген түшүнүк жок. Бирок министрлер кабинети деген түшүнүк бар. Биздин жаңы конституциябыз боюнча бизде деле министрлер кабинети деп айтылат да. Негизи биздин өкмөттүн аталышы. Өкмөт дебейбиз биз көптөн бери. Ушул 3-4 жыл болуп калды. Президент министрлер кабинетин жетектейт. Жана толугу менен экономикага жооптуу болот. Президенттин вице-президенти анын толугу менен орун басары болот. Эгерде президент ооруп калса, же болбосо эс алгысы келсе, же өлүп калса, ошондо вице-президент президенттин ыйгарым укуктарын президенттин мөөнөтүнүн аягына чейин аткарышы ыктымал. Же болбосо Сенат кайра чечим кылып туруп, жаңы ошо президенттик шайлоо жарыялашы мүмкүн. Негизи эгерде мындай карасак, биздин өлкөдө азыркы күнү президенттик өлкө, анан Америка Штаттарынын баягы бийлик түзүмдөрүнө аябай окшош болуп баратат. Кызыктуу нерсе да. Анан президент менен конгресстин шайлоонун айырмалары бар да. Мисалы үчүн Америка Штаттарында конгресс жана сенат түзмө-түз шайлоочулар менен шайланат да. Ага кандидатураны чыгаруу мындай өзүңөр өз ыктыярыңар менен чыгарсаңар болот. Мынакей мен ушул штаттамын, жашаймын, мен жаранымын. Мисалы үчүн эгерде президент Америка Штаттарында төрөлүп туруп анан кандидатурасын салганга укуктуу болсо, негизи сенатор болуш үчүн Америка Штаттарына барып 5 жыл, 6 жыл жашап эле, анын жарандыгын алып эле, ошо өзүнүн кандидатурасын ар бир адам салса болот да, сенатор болом же конгрессмен болом деп. Анан негизи президент өзү түзмө-түз бирок шайланбайт да. Аны шайлоочулар коллегиясы аркылуу шайланат, шайлашат. Шайлоочулар коллегиясы болсо атайын мындай өзгөчө президенттик шайлоо астында, бир айдын астында шайланат да. Партиялар менен чыгарылат дагы, жана түз шайлоо менен шайланат. Сенаторлор жана өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү түз добуш берүү менен 2 же 6 жылга шайланат. Ошондо бир кызыктуу нерсеси бар. Мисалы үчүн, эгерде президент 4 жылга шайланса, сенат 6 жылга шайланат, бирок ошол 6 жылдын ичинде ал деген өзүнүн ички баягы түзүмүн 3 жолу алмаштырат, 2 жыл сайын. Тагы ошондой эле конгресс кантип алмаштырат? Мисалы үчүн ошо добуш бергенде бир кайсы бир тизме болот да. Ошол тизмеде мисалы үчүн сенаторлор, депутаттар биринчи эң көп добуш алгандар, алар биринчи 2 жыл отурушат. Анан экинчи 2 жылдыкта алар жумушунан кетишет. Алардын ордуна баягы шайланбай калган, бирок тизмеде канча бир добуш алгандар өйдө көтөрүлөт да, жылышат. Ошол менен 2 жыл күтүп, баягы шайланбай кичине добуш жетпей калган сенатор, конгрессмендер анан кайра ошо депутат болот да. Анан дагы 2 жылдан кийин кайра ошо баягы өйдө жакка жылгандар жумушунан кетет. Ылдый жакта тизмеде калгандар кайра кирет да ошол сенатка. Ушундай бир кызыктай система. Ошондо эгерде мисалы үчүн сенаттар биринчи шайлоодон мындай утулуп калсаңыздар, сиздерде эгерде баягы тизменин ортосунда болуп калсаңыздар, анда сиздер кайра сенатор болгонго мүмкүнчүлүгүңүз 6 жыл ичинде бар болот да. Ушундай кызыктуу нерсе да. Шайлоочулар коллегиясы деген эмне деген бале да, бул выборщиктер. Выборщиктер деген бул бир гана ошо Америка президентин шайлаганга ушундай жыйналышат. Түз шайлоо жолу менен эмес, шайлоочулар коллегиясы аркылуу шайлашат америкалык жарандар.
аны шайлаш үчүн баягы бул система кызыктай да, бул 1700 жылдары пайда болгон. Анан бул система боюнча баягы ар бир штаттардын, Америка штаттары канча бир штаттан турат да, ушул 50ден ашык. Ар бир штатта өзүнчө баягы калктын саны өзгөчөлөнөт башка штаттарга караганда. Баягы чоң штаттар кичинекей штаттардын үстүнө үстөмдүк кылбасын деп ушул системаны орнотушкан. Ошон үчүн ар бир штаттын ичинде калк санына карабастан ушул өзүнүн баягы кандайдыр бир квотасы болот. Ал квотасы башка чоң штаттар менен бирге болот да. Бул атайын баягы бүт штаттардын кандайдыр бир укугун сакташ үчүн жасалган болчу. Бул эмнеге ушуну Америка штаттарында ар бир штат өзүнчө штат. Штат деген сөз бул мамлекет да. Эми баягы биздикилер көбүнчө ушуну билбей, Америка Кошмо Штаттарын бир өлкө катары көрөт да. Анткени президенти бир сөз сүйлөйт, бирок Америка Кошмо Штаттар бул 50ден ашык өзгөчө мамлекет. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары бар, ар бир мамлекеттин өзүнүн кызыкчылыктары бар, өзүнүн элитасы бар. Алар өз ара согушат, чабышат дайыма. Бул бир түктүү мамлекет эмес да. Бул федеративдик мамлекет. Анан бир гана аны нерсе бириктирген бул президент. Президент кээ учурда баягы сырткы саясий нерселерге катышкандыктан ал дүйнө жүзүнө көрүнөт. Анан Америка штаттын атынан жасап аткандай көрүнөт да, бүт 50 штаттын атынан жасап аткандай көрүнөт. Бирок штаттын ичинде ар бир мамлекет өзүнүн саясаты өзгөчө. Дүйнөлүк суроолорго да көз карашы өзгөчө. Ушундай бир кызыктуу нерсе бар да. Анан ошол негизи иштөө механизми, выборщиктер кандай иштейт? Коллегияда 538 шайлоочу бар. Ар бир штатта конгресс мүчөлөрүнүн санына жараша шайлоочулар бөлүштүрүлөт. Анан ар бир штатта көбүрөөк добуш алган талапкер ошол штаттын бардык шайлоочуларынын добуштарын алат. Бул эмне дегенди билдирет? Президент болуш үчүн, мисалы үчүн, талапкер 538 добуштан алардын ичинен 270 добушка ээ болуш керек да. Ошол 270 добуш алса, Америка Штаттарынын ичинде, ушул коллегиянын ичинде, анда президент болот. Бул жерде бир система бар, бул деген жеңген баарын алат деген. Мисалы үчүн ушул выборщиктер эгерде бир штатта кандайдыр бир баягы собуш бергенден кийин алар көпчүлүк кайсы бир кандидатка ооп кетсе, калгандар башка кандидатка добуш берсе, ошондо 51-49 болуп калса, пайыз боюнча добуштар. Тиги 49 болуп калган добушчулар, шайлоочулар, выборщиктер. Тиги баягы 51% болуп кеткен выборщиктердин шайлоосуна кайра добуш берип, ошо алар берген, көпчүлүк берген кандидат үчүн өзүнүн добуштарын милдеттүү түрдө бериши керек. Түшүнүш кыйын да, бирок ошондой да, алардыкы мыйзам түрүндө милдеттүү да, ушундай кылыш. Ошон үчүн бир штатта эгерде кайсы бир көпчүлүк бир кандидатка добуш бербейсе, бүт штат ошол кандидатка добуш берди деп эсептелинет автоматтык түрдө. Анан шайлоочулар ким жана аналарды, выборщиктерди ким жана качан тандайт да? Негизи партиялар тандайт. Америка Штаттарында эки эле партия бар, бул демократтар жана республиканисттер. Америка Штаттарында ичинде, штаттардын ичинде толтура партиялар бар. Жашылдардын партиясы, пиво жакшы көрүүчүлөрдүн партиясы, баягы кайсы бир чөп партиясы, кайсы бир баягы машина айдоочулардын партиясы, ушуну партиялар толтура. Бирок ал партиялар мындай штаттын ичинде укугу бар болсо, федерациянын ичинде, Америка Штаттар бул федерация да, федеративдик мамлекет. Аларда эч кандай укук жок да, ошондуктан алар чын эле баягы федералдык бийликке кандайдыр бир жол алалы десе, анда же ошол демократ же республиканисттердин партиясына мүчө катары кирип, ичинен карьера жасашы керек болот да, ошол партиялардын мүчөлөрү. Ошондо ар бир партия шайлоочуларды өзүлөрүнүн саясий конференциясында же ички процедура аркылуу тандашат. Ошол жерде баягы ар бир мындай ички процедурасы праймериз деп аталат, же болбосо плебисцит деп аталат, же пул деп аталат, жана башка деп аталат. Ошентип өзүнүн мүчөлөрүн, шайлоочуларды тандашат партиялар өзүнүн ар кандай жолдор менен. Тандоо мүнөтү шайлоочулар негизи ноябрь айында шайлоонун жыйынтыгына жараша тандалат, анан декабрда добуш беришет да көп учурунда. Бирок баягы билесиздер, мисалы үчүн бул жолу булар ноябрда добуш беришти, демек ошол бир ай мурда алар шайланды да. Анан шайлоочулардын кызмат мөөнөтү бир гана шайлоо мезгили менен чектелет. Ушу кыска бир айга жетпеген мөөнөткө шайланып туруп, анан ушу менен алар мөөнөтү ыйгарым укуктары токтойт. Анан алар эч кандай
акча компенсация алышпайт да, маяны алышпайт. Бир гана эмнеси төлөнөт, мисалы үчүн ошо шайлаган жерге чейин барып келүүгө жолу төлөнөт да. Анткени выборщиктер баары канча гана штаттар, Америка штаттарында электрондук системалар пайда болсо да, Facebook акта пайда болсо да, алар кагаз түрүндө добуш бериши керек да. Ошон үчүн баягы шайлаган жерге, уикке ошо барып келүү үчүн кээ бир штаттар аларга акча төлөп берет да, жол киришесин эле. Бул нерсе анын катуу көзөмөлгө алынат. Анан негизи шайлоочулардын эркиндиги кандай да, мисалы үчүн көпчүлүк штаттарда, 49 штатта шайлоочулар жеңген талапкерге добуш берүүгө милдеттүү. Бирок эки штатта, мисалы үчүн, кээ бир учурда ошо милдеттүү эмес да, эки эле штат. Бирок алардын баягы өзгөчөлүгү ушундай, алар жалпы шайлоого эч кандай таасир этпейт да. Кээ бир штаттарда мыйзамдар ишенбөөчүлүк добуштар, бул баягы туура эмес, баягы кандидатка биртиктүү мындай добуш берилбесе болушу мүмкүн, бирок аз санда кездешет. Сыюу салынат ага, анан эгерде мисалы үчүн баягы көпчүлүк шайлаган кандидатка выборщик добуш бербей койсо, анда ага баягы экинчи иретте, биринчи иретте баары добуш берет, анан бир кандидат көпчүлүктү алса, калгандар ошого кайра шайлаш керек да. Ошол көпчүлүк алган кандидатка кайра шайлап, анын атын жанына баягы шайладым деп жазып коюш керек. Эгерде ага барбаса, кээ бир штаттарда айыппул салынат да. Анан шайлоочулар негизинен өз партиясына берилген ишенимдүү адамдар, мындай баягы көп жылдан бери партияларда иштеп жүргөн мындай функционерлер, жашы көп. Акыркы жылдары аялдар менен эркектердин саны теңелип калды. Мурун болсо жалаң эркектер болчу. Азыр кичине мындай анын катмарлары да жашарып баратат деп айтылууда да. Анан шайлоочуларга коркунуч бар, мисалы үчүн 538 кишини кармап алып, баарын коркутуп үркүтүүгө мүмкүнбү? Негизи мүмкүн Америка штаттарында. Бирок ал өтө аз кездешет, анткени баягы аларга коомдук көзөмөл бар. Албетте ар бир шайлоочу иш аракети толугу менен баары менен каралат. Бүт пресса, журналисттер карайт аны, мамлекет карайт. Анан ишенимдүү мүчөлөр болгондуктан көпчүлүгү добуштарды туура талапкерге берет, анан жоопкерчилик менен шайлоого өзүнүн кандайдыр алып барат да. Жоопкерчиликсиз мындай жөн эле добуш берүү деген кездешпейт деп айтылат да. Анан дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө ушундай сыяктуу система барбы? Германияда федералдык жыйын ушундай сыяктуу иштейт, бирок так ушундай эмес да. Индияда коллегиянын шайлоосу, Швейцарияда федералдык жыйында президентти тандоодо ушундай болушу ыктымал. Бирок алар түпа туура Американыкына окшош эмес. Эң кызыктуусу, мен ошол мурунку протоколдорду карасам, Америка Кошмо Штаттарынын структурасына РСФСР анан СССР системасы окшош болчу. Биздин да СССРде мурун биздин мамлекетибиз Кыргыз СССР болуп турганда, ар бир республикадан делегаттар тандалчы кайсы бир деңгээлде. Ал делегаттар барып туруп компартиянын жыйынына катышчы жана негизи алар добушу менен ушундай эле АКШ президентин тандагандай эле генералдык катчыны, компартиянын генералдык катчысын ушинтип тандачы да. Ошого аябай окшош экен системасы. Негизи бири-бирин баягы тууралап, бири-биринин артынан аңдып ушундай жасаган окшойт да. Америка Штаттары дагы, Советтер Союздагы бири-бирине окшотуп ушундай системаны түзгөн окшойт. Бирок Советтер Союз урады, Америка Штаттары мындан ары уланып баратат да. Анан АКШнын шайлоочулар коллегиясы жөнүндө корутундуну чыгарсак, бул система ар бир штаттын маанилүүлүгүн сактап, ар бир штатты тең салмактуулукту берет да, ар бир штаттын укугун коргойт. Президенттик тандоо тарабынан түз эмес, бирок штаттын добушу эске алынат да. Штат эгерде баягы выборщикти тандаса, кандайдыр бир ошого жараша анан президент тандалат. Бул система АКШдагы шайлоо процессин өзгөчө мындай өзгөчөлүктөрүнүн аспекттеринин бири да. Бирок негизи праймериз дегендер бар партияларда. Партияларда баягы президент кандидатын биринчи тандашат да. Негизи праймеризден чыккан кандидаттар анан президент болот да. Ошон үчүн праймериз деген нерсе дагы шайлоого чейин иштейт. Бул партиялар тандайт да ичинде. Негизи Кыргыз мамлекетинде бул система жарайбы? Жараксыз деп эсептелинет. Анткени негизи Кыргызстанда калк саны аз, унитардык мамлекетпиз. Жаңы эле президенттик мамлекет болдук. Президенттик мамлекет болсок, башынан ушундай система бизге жарамак. Бирок калктын саны өссө, президенттик мамлекет катары бойдон калсак, анда ушундай сыяктуу системага биз да келет окшойбуз, ушундай да. Мен бир китеп жаздым эле, Кыргыз жолу деген.
тилекке каршы баягы бүт илимий нерселер, бүт баягы политология дипломкам жазып, баягы диссертацияны жазып, ар кандай нерселерим баягы илимий иште аралашып жүргөндө жалаң орус менен англис тилин колдонуп жүрдүм. Көбүнчө орус тилин. Ошон үчүн жазган китебим дагы орусча чыкты да. Кыргыз жолу деген китебимде ушуну мен азыр кыргызча которгонго аракеттемин. Жакында кыргызча которуп бүтөм туура. Анан дагы чыгарам да, ошол Amazonго чыгарамбы, Googleга чыгарамбы. Азыр Google дүкөнүндө бул китепти сатып алса болот. Бул китепте мен деген келечекте Кыргызстанда түз электрондук демократияга өткөрүүгө сунуш берем. Анткени крипто мындай биткоин сыяктуу крипто шифр системалары пайда болду. Ошол крипто шифр системасын колдонсок, биз ошол системанын астына албетте ушундай кандайдыр бир түзмө-түз Facebook сыяктуу же болбосо улуттук электрондук шайлоо система сыяктуу системаны пайда кылып, ар бир адам түзмө-түз демократия кылып, күнүмдүк түрдө баягы ар кайсы мамлекеттик чечимдер үчүн добуш бергенге мүмкүнчүлүгү пайда болот деп ишенет элем да. Албетте ал крипто шифрование менен мындай корголсо, бул жерден баягы хакерлердин манипуляциясы аз болот же болбосо такыр болбойт деп эсептейм да. Андан сырткарда анык криптографиялык алгоритм кирсе, муну бир да мамлекет өзү башкара албай калат, жарандар да башкара албай калат, кандайдыр бир саясий топтор башкара албай калат. Ошондо бул система баягы адилеттүү система болушу ыктымал да. Анда ушул система аркылуу эл түзмө-түз ар кандай добуштарды, ар кайсы мыйзам долбоорлоруна добуштарды бергенге мүмкүнчүлүгү болот. Биринчиден, экинчиден дагы ошол президент парламент шайлаганга мүмкүнчүлүк болот. Керек болсо депутаттардын ордун толугу менен алмаштырып, жалаң гана ошол эксперттер мыйзам долбоорлорун даярдоочу эксперттердин тобун шайлаганга, анан баягы жогорку бийликти шайлаган, президентти шайлаганга эле керек болуп калат ошол нерсе. Ал эми бүт чечимдерди эл өзү мындай түзмө-түз добуш берип катышып калат да чечимдерди чыгарганга. Ушундай түз демократия системасын мен ойлонуштуруп, ушундай келечекке караштырып Кыргызстанга ойлоп атам да, ушундай системаны киргизебиз. Ал үчүн дагы калкыбызда бир да сабатсыз адам калбаш керек да. Эмесе ушундай система жакшы иштебейт. Ошон үчүн калктын сабатын өтө көтөрүш керек да бул системаны иштеткенге. Анткени бизде баягы 100% бизде жазганды санаганды билсе дагы элибиз кошумча билим көптүк кылбайт да. Канча жакшы кошумча билим келсе, ошончо жакшы деп эсептейм. Силер эмне деп ойлойсуздар? Ушул китепти кыргызча которсам алат белеңер? Ушундай суроом силерге. Анан ошо бизнес пландоо боюнча курсту даярдадым, видео курс, муну автоматтык түрдө өздөштүрүүгө жакшы курс. Ушул QR код менен киргиле, же болбосо видео сүрөттөмөсүндө шилтеме бар. Каналды колдоп койсоңор болот кааласаңыздар. Анан эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.